Beş bebek basın. Çalışmayın. Qanday sog'ayapsiz? Beshik bog'lik bo'lsin. Hammadasin yaxshi kelib. Balamız gayrılıp gayrı yüzge gelip. Кочкор районунун Каракүнгөй айылынын тургуну Каныш Садыкованы кошуналары жаңы балалуу болгондой куттуктап келип жатышат. Ананчы 6 жашында жоготкон баласын 25 жылдан кийин көргөн эненин кубанычында чек жок. Ал Азаматка туугандарын тааныштырып, кичине кезиндеги сүрөттөрүн көрсөтүп бүтө албай жатат. Мына бул да Гүлнар эжең, бул сен, бул жана Эсемек, бул Беку. Ошол убакта ошо Гүлнар эжең. Темир камчы менен сабатчыдан башым бар эле шырам жарылганда бүт эле. Азаматты Азаттык радиосунун маркум кабарчысы Улан Эгизбаев былтыр тасмага тартып, анын 20 жылдан ашык кулчулукта жүргөн өмүрүн, кантип бир койго сатылганын, кандайча колдон колго өтүп, ар кимге малай болуп иштеп жүргөнүн баяндап берген эле. Сау болсун. Помните его, нет? Азамат. Келдибек. Кийин ал Азаматты шаарга ээрчитип келип, колунан жетелеп жүрүп, паспорт алып берем деп аракет кылып жаткан. Ал ортодо Бишкек шаарындагы кийим тигүүчү цехке жумушка орноштуруп, анын жатаканасына жайгаштырат. Бул аралыкта Азамат Уланды бир туугандай көрүп, ал күтүүсүз каза тапканда дүйнөсү аңтарылып кеткендигин айтып олтурду. Жаттам эле интернетке кирсем ушу Улан Эгизбаев каза болуп калды деп эле эме келип калдым. Ишенбейм дагы. Интернетке кирсем эле ошентет, анан ыйлап аябай. Жаман болбодумбу? Көчө эле сүйлөштүм эле кандайча деп, ишене албай жүрдүм. Өзү Улан Эгизбаев деле айтып жүрчү да, сен ушу Кочкорлуга окшойсуң. Мен сени баары таап берем, менин ата-энеңди таап берем деп айтчы да. Кочкорлуга окшойсуң, мен уккам деп. Өзүм деле бир тууган кылып алайын сени. Мен жалгыз эле баламын деп айтканда делечи. Атамдар бар. Өзүм сага эме алып берейин, паспорт алып берейин деп айткан ал деле байкуш. Жаткан жер жайлуу болсун эми. Жакшы боло эле. Мындай жаман кабардан кийин Азамат таянган киши менен айрылдым деп өз аракетин өзү көрө баштайт. Турмуштун соккуларына бушкан Азамат ата-энесин издөөгө киришет. Ал коомдук 1-каналдын Кайдасың программасына кайрылат. Көп өтпөй алардын жардамы менен минтип ата-энесин таап, азыр бир туугандары менен кайрадан таанышып жаткан учуру. Шаарда сакмалчы болуп иштеп аткам. Туз деген айылда ошол жакта жүрсөм чалып калышты. Бир туугандарың табылды деп чалып атышпай мага. Аны деп сүйлөшүп жүргөм, анан Китеркага баргам да андан мурун. Алар чоочунун номер эметсе мага айтып кой деген да. Булар чалганда мен ишенбей ошолорго бергем номерди. Алар байланышыптыр бияктар менен. Мен бир 10 күндөй сүйлөшүп жүрдүм бияктагылар мененчи, апамдар менен. Чалышты анан. Мен да ишенбей жүрдүм да кантип эле депчи. Чын эле ошентип мага да ушул антип чалгандар да болгон да. Эсеналиев Дайырбектин кызы да алдап чакырган мени. Караколго Бишкекке келип паспорттун оңой эле жасап берем, алып берем деп. Ишенбей аткам да эч кимге. Китеркага эметсем эле ошолор чалып мага айтты, чын эле апаң экен. Ушу эме күнү экинчи күнү кел деп Китеркага кел деди да, тигилер менен жолуктурабыз апаңдар менен. Ошол жака барып жолуктук. Ошо жолугуп эле бияка келдик сразу үйгө. Ар кимдин колунда жүрүп Келдибек, Азамат, Майсалбек атка конгон жигиттин өзүнүн чыныгы аты да унутта калган. Алган эмес анын жашы канча да, кайсыл жерден болору дагы эч кимге беймалым боюнча кала берген. Көрсө анын Асан чакырып койгон аты Санжар экен. 1988-жылы туулган. Ушул жерден кепти Азаматтын чыныгы аты Санжар деп улайлы. Ал кандайча Кочкордогу Садыковдардын үй бүлөсүнүн жетөгүскө барып калгандыгы тууралуу анын апасы Каныш Садыкова буларды айтып берди. 1-класс окуп 1-классты бүтүп аткан кезде мамасы келип алып кеткен. Бул жерден талашып тартыштык бир топко чейин, анан кийин атасына берем, атасы сурап атат деп эле болбой алып кетип калган да. Ошо бойдон мамасы болгондо не берет? Өзүнүн мамасы. Жок, башка эле чоочун. Анан кийин алып кеткен, ошо бойдон талашып тартыштык, анан кийин
Тиги менин абышкам эми береме бакса өзү баксын, атасына берем, эмне алса ошосунан эмне алалы. Же мурун тыштабай койбой, же тыштагандан кийин жайына койбой. Мейли деди. Ошо бойдон эле ыжылдашып экөөбүз кыйкырышып өкүрүшүп, мен аны сөгүп, ал эмне кылат? Болбой эле тиги колунан жетелеп алып эле алып кетип калды. Мен болсо болушунча каргап иштеледим. Кылып айткан менен болот анан. Ошо бойдон мен калып калдым. Ал алып алып кетти. Машина айлатып келип, кошунанын үйүнүн жанына токтотуп коюптур. Каныш апанын айтымында Санжарды Төрөгөн апасы алып кеткенден кийин милицияга деле кайрылган эмес. Болгону өзүнүн чыныгы энеси алып кетти да эми деп алаканжайып олтуруп калган. Кошуналардын айтымында Садыковдордун ошол кезде 4 кызы бар болчу. Эркек баласы жок үй бүлөнү Санжарды Төрөгөн апасы укканбы, же билбей эле келгенби, айтор 9 айлык баланы терезенин түбүнө таштап кетет. Балканактай уулду болгон бүлө кубанып, баланы өздөрүнө каттатышат. Анан ошол анан жакшылыкка быкканыш Санжарды аябай жакшы баккан. Таптаза, мектепке барганда дагы өзү ичтип барып, иши кылып канаттууга кактырбай, тумшуктууга чоктурбай жакшынакай бакты. Анан мектепке барды. Мектепке барганда баарыбыз дүркүрөп сүйүнүп, анда дагы майлашып мектепке барды деп аябай. Анан аркасынан Эсенбектер өлүп калды. Андан бештер сонун той болбоду оту беле. Анан Акжол той бала болду. Мынакей уулуңдун артынан уул келди деп баарыбыз аябай сүйүнгөнбүз. Андан эле бир күнү эле Санжар жок болуп калды. Эмне болду деп эле Каныш ыйлап калды. Анан жок, ошо бойдон жок болуп эле кээ бирде сурап калчубуз, ай Каныш балаң эмне келбей атат, бири келип кетпейби деп. Анан Каныш да билген жок да. Санжардын иниси Эсенбек байкесинен бир эле жаш кичүү болгондуктан эгиздей эле чоңойгонун кеп кылды. Ал Санжарды алып кеткенде 5 жашта гана болгондуктан ал күндү элес булас эстейм дейт. Экөөбүз ойноп жүргөндө эле кечке жук болчу. Караңгы кирип калганда ошо маалда эле келип, бир аял келип көтөрүп кеткен, кыйкыртып эле ыйлапчы. Мен деле коркуп эле үйгө чуркап кирип, үйдөгүлөргө айтып, ошо. Толкунданып, аябай эле толкундандым. Ишенбей, бир ишенбей анан элестеттим. О чөп жакты билем да мен. Кичинекей жамда ойногонбуз шактарга. Ошону элестеттим. Анан туугандарыбыз келип баштады, ишендим анан. Ишенип калдым. Үй бүлөсүнө кайтып келген азамат эми үйлөнүп, үй жайлуу, бала бакыралуу болууну ойлонуп жатат. Мен таптым, эми буюрса документин бүтсө иштеп, жакта жер деле бар дейт, иним айтып атат. Үй салабыз, үй аламбы, ошол көрөбүз да. Главный паспорт бүтсө анан иштеп. Ошо. Рахмат. Чыныгы аты унутта калган Санжар эптеп паспорт алып алсам экен деп, документтерин Саралаев Азамат деген ат менен топтоп жаткан экен. Эми мынтип анын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү табылып, Сыдыков Санжар деген чыныгы аты менен паспорт алууга аз күндөр эле калды. Бүт көлдүн баары Азамат дешет, Санжар десең эми кайсы Санжар деп таанышпайт. Бүт могу нарын көл бүт бар Азаматта. Шведаның баары ишенбейт го Санжар десем эми. Паспортту көрүп эле ишенбесе. Санжар жашоосундагы мындай жагымдуу бурулуштун себепкерин Улан Эгизбаев деп эсептейт. Анын атын оозунан түшүрбөйт. Эми Санжардын жакындары анын кайтып келишине чакан түлөө өткөрсө, Эгизбаевдин ата-энесине сөзсүз жолугуп, ыраазычылык билдирем деп ниеттенип жүргөн экен. Мирлан Кадыров, Азаттык, Кочкор району. Интернетке чыгып